Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын жана коңгурочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Түркиянын атактуу актеру Бурак Өзчевдин Кыргызстанга алып келүүгө өзүн кыргыздын Деми деп атаган Гүлзат Мамытбек аракет кылып жатат. Бул тууралуу таанымал блогер Түркиянын белгилүү брендин жарнамалап жаткан учурда айтты. Тиякта дагы Бурак, биякта дагы Бурак, кай жерге барбагын Бурак. Кептин кыскасы, кыздар Буракты Кыргызстанга алып келели деп жатабыз. Ошондуктан келгиле, көмөктөшүп жибергиле. Аны Кыргызстанга сөзсүз алып келебиз деп билдирди Гүлзат айым. Атактуу актер кыргызстандык күйөрмандарына келип жолугусу толук мүмкүн. Анткени Бурак жарнамалап жаткан ири компаниянын филиалы Бишкекте ачылды. Актер көпчүлүк мамлекеттерде кара сүйүү, боз торгой, даңаз алуу, доор жана башка тасмалар менен белгилүү болуп, миңдеген күйөрман кыздардын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Учурда жубайы Фахре Эржен экөө бир уулду тарбиялашууда. Бул акбар Метр ТЖ сайты. Кыргызстандагы бардык кинотеатрларда 24 октябрдан баштап Супер келиндер кино комедиясы көрсөтүлө баштайт. Бул тууралуу актриса Динара Багышева кабарлады. Аябай толкунданып жатам. 24 октябрдан баштап бардык кинотеатрлардан көрсөңүздөр болот, дейт актриса Динара Багышева. Кайнене менен келин эзелтен экөөнүн ортосунда түшүнбөстүктөр болуп келет. Апасы менен жубайынын ортосунда чайналган калыс, жаралган кырдаалдан чыгуу максатында ойлогон планын ишке ашыра баштайт. Калыс менен Арукенин бактылуу болуп жашоосуна жардам берүүнүн ниеттенген назик, өмүр бою самап күтүп жүргөн сүйгөнүнөн ажырап калуу коркунучунда калат деп жазды Тасманын трейлерин жарыяланган Этно кино каналы. Бул Аргумент КЖ сайты. Анастасия Заворотнюктун туугандары актрисанын абалы тууралуу үн катты. Заворотнюктун туугандары актриса үчүн кабатыр болуп жаткандарын, анын сакайып кетиши үчүн тилек кылууга чакырып, бирок түрдүү маалыматтарды элге жарыялабоону суранды. Актриса Анастасия Заворотнюктун Instagram баракчасынын сторис бөлүмүндө анын абалы тууралуу маалымат жүктөлдү. Маалыматта Заворотнюкту колдоо үчүн ачылган аккаунт жарыяланган. Бул Аргумент КЖ сайты.